Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде Сот Ньюс программасы жана мен Альбина Нарбекова. Сиздерди интернет тармактарынан алынган кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырам. Биздин каналдан алыстабаңыз. Жаңы жылдык балаты жыл сайын кооздолуп келет. Ал эми 2019 жылдагы башкы балатыга 960 мен 200 сом каражат бөлүнгөн. Ал эми быйыл жаңы жылдык балатыга каражат сарпталбайт. Эски жылдын балатысы коюлат. Бишкек мэриясы жаңы жылдык салюттан баш тартты. Мындай чечим мэриянын жамаатынын жаңы жылдык жасалгаларды жана шаардын жасалгаларын талкуулоодо кабыл алынган вице-мэр Айжан Чыныбаева билдирди. Мэриянын кызматкерлери жана мэр Балбак Төлөбаев менен биргеликте жаңы жылдык фейерверктен жана жаңы жасалгаларды сатып алуудан баш тартууну чечтик. Шаардык көчөлөрдү жана башкы аянтты кооздоо үчүн колдонууга келтирилген жана көрүнүктүү көрүнүштөрдүн бардыгы колдонулат дейт. Үнөмдөлгөн акчанын бардыгы мүмкүнчүлүгү чектелген, балдары бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле ардагерлерге, белектерге жумшалат. Шаар тургундары менен биргеликте өзгөчө көңүл бурууга жана колдоого муктаж болгондордун бардыгын куттуктоону пландап жатабыз. Эгерде мындай үй бүлөлөргө же турмуштук оор кырдаалга туш болгон жалгыз бой энелерге аяз ата болууну кааласаңыз, биз сиздер менен биргеликте жакшы нерселерди жасай алабыз. Биз байланыштабыз, деп кайрылды вице-мэр. Германияда таланттар шоусунун кезектеги туру өтүп жатат. Ага айтылуу бийчи Атай Өмүрзаков катышууда. Азырынча жыйынтыгы белгисиз. Кыргызстандык өнөрпоз Атай Өмүрзаковдун бий тобу Германиядагы Да Супер Талант аталышындагы таланттар шоусуна катышты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Кыргызстандын желегин желбиреткен кыргызымдын таланттуу жигиттери менен сыймыктанбай коюуга мүмкүн эмес. Зыяндуу бактериялардын көптүгүнө байланыштуу тооктун кайсы бөлүктөрүн жегенге болбой турганын интернет порталына жазды. Тооктун куйрук бөлүгүн ашыкча колдонуу ден соолукка терс таасирин тийгизет. Ошондой эле үй канаттуусунун өпкөсүндө мите курттар менен бактериялар өтө көп топтолгон. Алар жогорку температурага туруштук бергендиктен термикалык иштетүүдөн кийин деле өлбөйт. Булар адамдын организмине кирсе кесепети чоң. Адамдын ден соолугуна кооптуу делген заттар тооктун башында да бар экени кошумчаланды. Мындан сырткары канаттуунун териси майлуу болгондуктан мите курттар менен бактериялар абдан көп болот. Атын чыкпаса жер өрттө, хайп үчүн эмненин гана баарын жасабайбыз. Интернет тармактарында көптөгөн көрөрмандардын көңүлүн буруш үчүн коомдук жайларда кыйкырып адамдардын тынчын алган кыргыз жигиттери Орусияда кыргыздарды уят кылып жаткан видеосу интернет булактарда кызуу талкууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенттик шайлоосу 7 ноябрь күнү болуп өттү. Анда Демократиялык партиянын лидери Джо Байден жеңишке жетти. Мындан кийин социалдык тармактарда Мелания Трамп менен Дональд Трамп ажырашат деген маалыматтар тарады. Маалыматка ылайык, учурда Мелания Трамп ажырашуунун жолдору тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Эгерде жубайлар ажыраша турган болсо, Трамп алардын баласы Беранга жарым байлыгын өткөрүп бериши керек. Эркекти барчылыкта, аялды жокчулукта сына деген сөз чын окшойт. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапикеевдин ашканасында конокто болду. Саясатчы Жапикеевдин үйүнөн тарткан видеосу Фейсбукка Динар Турдугулова жарыялады. Өмүрбек Текебаев бөлмөнү Октябрь революциясынын негизги штабдарынын бири экенин айтып, саясатчы бул жерди тарыхый кухня деп атады. Ушул кухнядан башталган иш тарыхый мааниге ээ десе эч ким ишенбейт эле. Бийликтин пропагандисттери Сыймык элитный батирде жашап жатат деп айтышкан. Мен өз көзүм менен көрүп жатам. Кадимки эле батир экен, деди Текебаев. Кухняда Жапикеев, буга чейин Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева, Адахан Мадумаров жана мындан тышкары бир катар салмактуу саясатчыларды сындаган.
Таластын ынтымак командасы 2020 жылдагы көк бөрү боюнча президенттин кубогуна арналган Мелдештин жогорку лигасында чемпион болду. Финалда алар Оштун Достук командасынын 9-2 эсебине утуп алды. Баш байгеге 500 000, экинчи орунга 250 000, үчүнчү орунга 120 000 сом ыйгарылды. Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарынын ат майданында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө арналган көк бөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу мелдеши жана ат оюндары өттү. Мелдештер 3 ноябрдан 8 ноябрга чейин уланды. Жогорку лигада 6, ал эми 1-лигада 12 команда ойногон. Аталган Мелдештин жогорку лигасында өткөн жылы Оштун Достук командасы чемпион болгон. Азык-түлүк тартыштыгы Африканын 4 өлкөсүндө кескин көбөйөт. Жалпысынан дүйнө жүзү боюнча 16 мамлекет бул көйгөйгө кабыларын Бириккен Улуттук уюмуна таянып известия жазды. Уюм жакынкы айларда эле Буркина Фасо, Йемен, Түштүк Судан жана Нигериянын эли тамак-ашсыз каларын айткан. Бул жактагы кырдаалды ички чыр-чатактар, экономиканын төмөндөшү, экстремалдык климат жана COVID-19 пандемиясы начарлатып жатат. Бириккен Улуттар уюму мындан сырткары 16 өлкөдө ачкачылык күчөшү мүмкүндүгүн, бирок кайсы жакта экенин тактаган эмес. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба бирикмесинин өзгөчө кырдаалдар боюнча директору Доминик Буржан эл аралык коомчулукту кырдаалды курчутпоо үчүн тезинен чара көрүүгө чакырган. Ушуну менен Соц Ньюс программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.